суроолор бар экен, жооп бергенге аракет кылайын. Ассаламу алейкум устаз. Намазга кантип бекем болобуз? Намазга жүрөктү коюш керек. Bir günde 3 maal tamak içebiz. Geç tamak jebeli go. Abi. Jebeybiz mi? Deybiz go. Emnege? Emnege? Deyt. Bilbem jele jebey koyuşu da soşoğluğun çağın çıkarıp sen jebeseng men özüm ele jeyim. Jebeseng jebeyli koy. Deyt kebirkiler. Bir günde 3 maal tamak jegenge dene uşunçak yürönüp kalgan. Al deneni toygozat. Al emi ruhtu can düynönü bir gündeki 5 vakt namaz toygozat. Can dünyası açık adam. Can dünyası açık adam. Al jalan jaman nerseler menen toygozat can dünyasını. Ad-dünya mazra'atul ahira. Dünya ahirettin egin ege turgan agorotu. Kim namazdın yürüyönün sebep namazdı turguzup koysa, anın tüşümün beştin içine girip teret. Kim benamazlıktın yürüyönün bir yaka çaçıp koysa, al benamazlıktın yürüyönün tozoktun içine girip teriş gerek da. Kimisi gerek biz hazır? Namazdın beşte yürüyönü gerek mi? Demek anda namazga hareket kılala. Şımalanıp girişeli. Ayaldın üydögü dindeki ordu jönündө kenenirээк aytıp beriңizçi. Men oyga salıp tüşöltkön köygöy ayalыбыздагы apalar, жеңелерибиздин dinden tüşünük жок болгондуктан içkilik oturuşlar erkekti kүйölөрүн сыйлабоо көп кездешүүдө. Ушул аялдардын kүйөөсүн сыйлап ардактоосу өзү ибадат болуп эсептелет. Мен айтам да дайым баш кошуп турмушка чыгып аткан кызга, үйлөнүп аткан жигитке дайым насаат айтам. Кагылайындар. Жигит атырылып аялына кол көтөрүп сөгүп тилдеп кордосо, демек ал менин атам апамды ушинтип кордоочу деп атасынан берип жаткан маалыматы болот. Жаңы босогон аттап башка үйгө келин болуп барган келин күйөөсүнө атырылып каяш айтып жатса, атама апам ушинтип жооп берчиле деп апасы жөнүндө берип жаткан маалымат да. Андыктан азыркы мына суроого ким кандай угут, ким кандай көнөргө, ким кандай ачыткыдан чыкса, ошол боюнча кетет. Андыктан эми мына келечектеги муунду эң мыкты көнөргө менен тарбиялап койбойлубу? Эртең ошол турмушка чыгып аткан неберелериңиздер тайынем ой созолонтуп ирчеле да мен да бир созолонтуп ирбейинби деп калат эртең. Анын ордуна чоң энем Куран окучу эле, тайынем бизге сахабалардан айтып берчү эле, тасбих айтчу эле, зикир оозунан түшчү эмес, тесписи дайым колунда болчу эле деген ушул муун тарбиялансынчы бизден. Хиджаб ороону жөнүндө дейт. Ой, хиджаб жөнүндө менин Минбар медиа сайтында YouTube'дагы аябай кенен айтылган. Хиджаб бул кыскача айтып берем. Хиджаб бул фарз. Аял затына фарз. Фарз деген буйрук. Бизде жолукчан жеңил эрежелер да бар. Бирок көпчүлүк элдер туура эмес көрүшөт экен. Оронгондор шалбырап деп басынтышат экен. Эми элестеткиле. Өзүнүн келинин жоон санын көрүү ошол кайнатага ушундай рахатпы? Анда сиздин да мисалы кызыңызды анын кайнатасын тиктеп атат да. Ушул эле ошол азыркы ушул Минбар медиа сайтында сиз берметсиз, андыктан тосук жүрүң деген сабагым бар. Ушул барактап ушул сабактан кийин бир барактап уксаңыз, сиз берметсиз. Сиз гаукарсыз аял заты. Сиз тосук жүрүң. Процент берүү. Процент берүү жөнүндө айткам. Процент берүү бул харам. Ал жашоону туңгуйга бурат. Адамдын жүрөгүн карартат, көзүн май бастыртат, жүрөк оору кылат, дуалар кабыл болбойт. Айылыбызда процентке акча берген апалар да бар. Эми ушудан Кудай сактасын. Кудай сактасын. Бул процентке акча берүүнүн күнөөсү ушунчалык оор,
ал Аллахка жана пайгамбарга курал алып согуш ачкан менен бирдей күнөөгө батат. Кимдин колуна келет ушул? Ассаламу алейкум. Кредитти дейт, мусулман эмес капырлардан алса болот дейт, туурабы дейт. Жок. Алла. Ассаламу алейкум устаз. Менин жүрөк кыжалак кылган суроом, жолдошум экөөбүз ортобузда көп уруш болуп жатат. Мен өзүм жолук салынамын. Болбогон нерсеге эле кызгана берет. Кызганбаган эркек бейишке кирбейт дейт. Деп эле кызгана берет. Телефонумду текшере берет. Кантип жок кылса болот ортобуздагы урушту? Кызгануунун чеги бар. Ошол эркек өзүнүн аялынын жээни, таекеси менен сүйлөшсө, ошого дал кызгана берсе, анда жинди да. Ал өзүнүн тууганы да. Ошондуктан аффу ан нисаи настауфу нисаукум. Өзгө аялдардан силер таза болсоңор, силердин аялыңар да таза болот деген. Ошол ар кандай күдүк менен эле ойлонуп деп кызгана берген эркек өзү ошол башка аялдар жөнүндө көбүрөөк карайт да. Анан ошол өзүнүн ордуна коюп алып кызгана берет да. Кудай сактасын, Аллах таалам инсаф берсин, бирок ал кызгануунун өзүнүн чеги бар. Ассаламу алейкум устаз. Менин атам өтүп кеткенине 10 ай болду. Аллах мээримин алсын. Өткөнө 9 ай болгондо артынан апам да өтүп кетти. Аллах мээримин алсын. Жакында кызымдын түшүнө таятасы менен таянеси кирип тир. Алар биз бейиштен келдик, ал жакта сонун экен, оору сыркоо деген жок экен деп айтышыптыр. Атам аппак узун кийим кийип алышыптыр. Апам оронуп алыптыр. Бул түш багымдат маалындагы түш. Ушул түштү жооруп бериңизчи. Машаалла. Сонун түш. Эгерде багымдатта көрүлгөн түш боло турган болсо, анда чындыкка жакын түш. Аллах таалам ошо бейиши кылсын. Ушундай болуштун өзү ошолордун бейиштик экенинен кабар берип атат. Аллах таалам бейиштик кылсын ар бирибизди. Даават жөнүндө да айта кетиңизчи. Күйөөмдү дааватка чыгалы десем, даават жок, дааватта оңолосуңбу деп коет. Даават бар. Даават деген ушул неке, ушул отурушубуз даават. Кошунага кирип, жакшы маалымат берип чыгуунун өзү даават. Даават ал Аллахка чакыруу, намазга чакыруу, сүннөткө чакыруу, пайгамбардын жолуна чакыруу, динге чакыруу. Даават бар нерсе, сөз түрдө чыгыш керек. Сөз түрдө. Менин 2 балам бар. Атасы балдарына мээрими жок. Азыр бөлөк жашап, 2 жолго түштүк. Балдарым 7 жаштан медресеге берейинби же окуусун бүтүп анан берген оңбу? Кеңеш берет десеңиз. Эне мектеби деген бар. Эне мектеби деген. Балдарды үйдө эне тарбиялайт. Эне мектеп ушул өзүңөр эле тарбияласаңар, жакшылап, ушу энелик мээримди ушунчалык берип тарбияласаңар, буйрса иншаллах ал бир аз бой көтөргөндөн кийин анан чындап Кур'ан медресесин, хадис медресесин аттаганда эч качан кыйналбайт. Андыктан сиз өзүңүз маалыматтуу болушуңуз керек. Кур'анды мейли барыппы, онлайнбы, устаздардан алып, şu ballarga jattata beriş керек. Sizge Allah razı olsun, amin. Sınalgıdan körçelek emi özüңüzdü көрүп отурабыз. Рахмат. Карабалта медресесинде окуган жээнибиз Темир уулу Азаматка дуа кылып коюңуз, окуусун дүйнөгө алаксыбай толук окуп бүтүрсүн иншалла. Кыздар үчүн диний окуу жайлары кайсыл жерде бар? Шаарда көп эле жерде бар. Мисалы, бул Нарындын центринде бар экен. Кыздар үчүн өтө сонун окуу жайлар. Бишкекте бар бир канча жерлерде. Окуй албай калып атам анча каттарды. Аялдарга эрегешип иштегенге мүмкүнчүлүк бербеген эркектер жөнүндө кандай насаат айтат элеңиз? Эми кандай десем, эгерде чындап эле сиз иштеген жерде жалаң аялдар жамааты болсо, анда бир жөн иштей берсеңиз болот. Чындап эле аялдар жамаатына көз артып, сөз сүйлөп, тийишип, кылыктанып, ажыгызданган эркектер боло турган болсо, сиз иштеп аткан мекемеде, анда ошо эриңиздин айтканы кылып иштебей койгонуңуз оңураак. Биздин айылда комсомолдо 5 жылдан ашты, бир дагы дүкөндө спирт ичимдиктер сатылбайт. Бул жагы абдан жакшы болду. Бирок коңшу айылда, тактап айтканда, Дөң Алыш айылында спирт ичимдиктер сатылып, топтошуп алышып, ошол жака барышат. Сиздер тараптан дүкөнчүлөргө бир арак жөнүндө баян айтылса болобу? Рахмат. Айтабыз иншалла.
Maşallah. Geçeli aytты эле өзү. Ушул Комсомол айылында көп жылдан бери арак сатылбайт. Ушунчалык сүйүндүм эле. Аллахым разы болсун. Ушунуңуздардан жазбаңыздар. Кандай сонун. Арак жок жерге Алланын мерими түшөт. Арак бар жерге Алланын каргышы түшөт. Биздин айылга келип бергениңизге ыраачылык билдиребиз. Рахмат. Аялдар үчүн ушундай баяндар көп окулуп турса жакшы болмок. Кайсы жерге барып уксак болот? Ушуга шарт түзүп бере аласыздарбы? Эгерде шаарда болгондо мейли эле. Бишкекте. Анда биздин ошол Аламүдүн базардагы Аннада мечитине келсеңиздер ошол жерде сабак өтмөкпүз. Бирок мен сиздин дайым үйүңүздө аптасына 2 жолу, 3 жолу YouTube'дагы Минбар медиа сайтында дайым сабагым чыгып турат. Жаңы сабактардын баары. Ошону угуң, ошону көрүң, кайра кайталап угуң. Бирөөлөрдүн угуусуна себепчи болуң, жеткизиң. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Эркек кишиден биринчи аял киши намаз окуп баштабайт деген ойго жооп берип койсоңуз. Эркек кишиден биринчи аял киши намаз окуп баштабайт. Анда ал өлгүчө күтүп жүрө бериш керекпи? Кандай мисалы? Мен аялды өтө улуу инсан катары баалайм да. Кээ-биркилер аялды өзүнөн төмөн мындай кээ-кээде эле кереги тие турган буюм катары баалашы ыктымал да. Ошолор айтышы мүмкүн. Аял ал эне. Таманын астында беш катылган. Эркек окуп бүткөндөн кийин кыйла оңолуп калгандан кийин анан аял кириш керек намазга деген. Андай эре жок. Ал аңко түшүнүк ал. Жинди болуп кетпейби аны күтүп жүрө берип. Ал арак ичип жүрсө, ал намаз окуйсузбу окубайсызбы? Мен даярдалайм. Туруптур деп 6 жылдан кийин созуп жүрсө. Ошентип бир мүдүрлүү өлүп калса. Ассаламу алейкум. Мен түшүмдө мүрзөгө көп бара берем. Кайра эртең менен туруп алып корком. Түшүмдө мүрзөгө барганда кайра ал жерден үйгө кете албай көпкө кыйналам. Бул эмне себептен? Даярдан деп атыптыр да. Даярдан деп атыптыр. Баарыбыздын бара турган жерибиз ошол. Мүрзө ал коркунучтуу жер эмес. Мүрзө баарыбыздын үйүбүздө. Каалайбызбы, каалабайбыз барабыз ал жерге. Сөзсүз түрдө барабыз. Кимди көрдүңүз атасынын төрүнө коюп алганда? Баарыбыз барабыз. Бул деген ошо мүрзөгө ылайыктуу болуп кел, мүрзөгө даярдан, намазыңа бекем бол, жолуңа бекем бол, этегиңди узарт, тобо кыл деп атыптыр да. Намаз окугандар ырдаса намазы кабыл болобу? Эми ырдаганда жинди болуп баягында бир ойду тоonu ырдабай, исламды, ыйманды, Куранды мактап даңазаласа. Дурус. Анан каяктагы эле бирөөнүн сүйгөнүн кошуп алып ырдай берсе дурус эмес. Аял кишиге азанды күтпөй окуса болобу? Окулбай калган намазды каза кылып окуса болобу? Аял киши азан айтпай окуй берет. Намаздын убактысы кирдиби? Окуй берет. Окулбай калган намазды албетте казасын бересиз, окушуңуз керек. Ассаламу алейкум ажек, ва алейкум ассалам. 5 маал намаз окуп жүрүп, ортодон окубай калдым, ыйманым алсырап. Намазды калтырбай окуу үчүн эмне кылуум керек? Дуа кылып коюңуз. Албетте дуа кылам. Бирок адам баласы өз аракет кылыш керек да намаз тургузганга. Аллахтан сураныш керек. Ал менин же болсо дагы бир президенттин, губернатордун буйругу эмес да. Ал Аллахтын буйругу. Бизде өлгөн болгондо мал көп союлат. Ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз. Бул тууралуу аябай кенен айткам. Аябай кенен айткам. Бул тууралуу чоң сабак бар. Иншаллах ошону бир көрүң. Эгерде айылда жетим жесирлер болсо, кедей жардылар болсо, карыздарлар болсо, мунжулар, майыптар болсо, союп ошолорго алып барып берсе жакшы болот. Эки аягы бар, эки колу бар, басып келе алат, өзү союп жей алат, өзү сатып жей алгандарга эмнеге союшубуз керек? Андан көрө медресеге бериң, хафиздерге бериң, мусапырларга бериң, ошол эң пайдалуусу. Таджалдын чыгышы, Яжуж Мажуждун келиши жөнүндө маалымат бересиз. Бул өтө узун тарых өзү.
2 мүнөттүн ичинде түшүндүрө албайм да. Даджал чыгат. Даджал бар, чыгат. Яжуж Мажуж да чыгат. Булар эң чоң азгырык даджал. Ким музыканы көп укса, ким музыка жандуу болсо, ким көп ырдаса, ким ыр жандуу болсо, ал даджалды эң биринчи болуп ээрчийт деген. Ал азгырык, кафир. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Айымдардын көп эле ва себептүү убагындагы орозо карыздарыбызды уда эле кармай берсек болобу? Ооба, албетте болот. Уда кармаңыздар. Жамиле деген кыз аккан оорусу менен ооруп жүрөт. Ошого шифа тилеп дуа кылып коюңузчу. Аллах разы болсун. Иншалла дуа кылабыз. 40 күнгө масурат даватка нак болуп турабыз. Дуа кылып коюңузчу. Шартыбыз туура болуп чыгып кетели. Аллах разы болсун. Иншалла. Машалла. Аллах таалам чыгарсын. Аллах таалам күч кубат берсин. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Намазга бекем бололу, намаз тургузалы, кайрымдуу бололу, даватка чыгалы. Дуа кылалы апалар. Амин. Аллахым ыйык айда, ыйык күндө өзүңдүн ыйык үйүңдө кол көтөрүп алакан жайып өзүңдөн сурарыбыз. Мынау кагаз бетине атат алгандардын баарын ооруп жаткандарга шифа бергин. Ичкиликке берилип кеткендерди андан алыс кылгын. Аллахым жакында төрөйм дегендерди эсен аман көз жарабасына өзүң жардам бергин. Карызга баткандардын карызынан кутулууга адал жол менен өзүң чыгаргын я Раббал аламин. Үй бүлөсү урушуп, шайтандын тилине кирип ажырашуу деңгээлине жетип калган үй бүлөлөрдүн арасынан шайтандын азырыгын алып, аларды жараштыргын я Раббал аламин. Өмүрлөрүнүн ырыскыларына берекелер бергин. Ушул апалардын баарын иштерине ийгилик бергин. Ден соолуктарын чың кылгын. Иман ихластарын терең кылгын, ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кылгын, намазга, орозого бекем кылгын, этектерин узун кылгын, денелерин тосук кылгын, акыл баам парасаттуу эң мыкты муун тарбиялоого өзүң бизге жардам бергин я Раббал аламин. Мына ушул ыйык үйүңдө бизди амана жыйнаганыңда кылып, эми кыяматта Фирдаус жаннатына пайгамбарыбыз менен түбөлүк жыйнагын. Бүгүнкү ушу сабактын болушуна себепчи болгон инелерден, карындаштардан, апалардан, агалардан, аталардан баарынан өзүң разы болгон. Бирахметике я архамар рахим. Аллаху акбар. Аллахым разы болсун. Куш келипсиздер. Аллахым разы болсун. Бисмиллах, валхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Сол жагымда желим идиштерде куруттун түрлөрү, шербеттин түрлөрү тизилип турат. Башка суусундуктарды жарыялабайт болчумун. Мен тек гана ушул суусундуктарды жарыялаганымдын бирден бир себеби, сиз эгерде бул суусундукту сатып алып ичсеңиз, анда сөз түрдө сиз сатып алган акчадан 1 сому жетим, жесир, муктаждарды кепилдикке алууга жумшалат. Андыктан сиз сатып алып суусундугуңузду кандырганда биле бериңиз, кайсы бир жетимге менин акчамдан 1 сому кетти деп. Мыкты суусундуктар. Башка ден соолукка зыяндуу суусундуктардан көрө дасторконуңуздарда дайым ушундай суусундуктар турган жакшы эмеспи? Андан кийинкиси биздин Минбар медиадагы сабактарыбызды өзүндөй кылып чагылдырып, тасмага түшүрүп, өзүндөй кылып силерге жеткирип жаткан операторлорубуздун эмгегин баалап, ушул Алато Амир компаниясы аларды Маяна жактан каржыламай болду.